Dıngan koşoy, aksakaldığa vaken, asaka bergen mandeli, hasiyin sanlap gelgende, kapray 60 kat olduli, uşu bu yıl canı bar, 60 asip olduli. Çamıgıp çarçap koyboğan, найза сумса düşmanға, аршкери ойноғын, чылбыры тұтам қалғача. Сабатқандай, кетмен тұяқ дең соры. Шындық аралың енен қаны кей, Gönülü caman bölünüp, gözünün yaşı tügülüp. Көтөрү шарманыз бажактан туулган, Моңгол менен Кытайга башынан салган чуулган. Алтын менен күмүштүн жүрөзүнө бүткөндөй, ал 13-үндө мүчөгөн, отто жанып күчөгөн. Мынас. Байкадыңар да, кичине болсо дагы бул духовный кичине ички дүйнөнү кичине тазалайт Манас укканда. Өзүңдүн кыргыздылыгың сезесиң, мындай алдыда өзүңдүн жериңди элестетесиң. Ар кандай да ушул мындай тарбия жагынан аябай күчтүү да бул. Негизи рахмат силерге ушу келип убакыттап, көңүл буруп, ушу ар бир мекемелерде ушинтип бизге окуучуларда, студенттер, негизи жалпы мынакей мурда окуучулардын арасында эле, студенттин арасында болсо азыр уже мына мамлекеттик мекемелердин ичине келип, мынакей ушундай эсе окуп Манас боюнча жатабыз. Бул да туура нерсе да, бул дагы. Ооба да. Бир гана 4-декабрь күнү эле эмес, керек болсо бул Манас кыргыз элибиз бар жерде күнүгө майрамдалса болот. Күнүгө майрамдалса болот. Себеби дегенде биз Манассыз жашай албайбыз. Манас улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай кыргыз рухунун туу чокусу деп бекеринен айтпаса керек. Рахмат. Биздин өзүбүз мекемебиздин мындай кичинекей футболкабыз бар, шаар эл үчүн деген. Ооба. Биздин келип. Бунун баары сыймык. Биз үчүн тарых. Абдан рахмат. Шаар эл үчүн деп бизмес алып, бул атайын биздин да өзүбүздүн лозунгтары бар, орусчасы эле чыккан тура. Мечтай, планируй, действуй дегенчи биздин Бишкек башкы архитектура. Анан тиги балдарга эме концепт коюштум. Рахмат, чоң рахмат. Сизге чоң рахмат.